Пайғамбарымыз айтқан, адам баласының әрбірі котормочусуз Алланың алдында суралат 5 сурауға даярдангыла. Бұл дүниедегі 60-70 жылдық өмір ошол сурауға даярдану үшін. Бұл дүниедегі 60-70 жылдық өмір Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам айтқан, мен үмметімдің өмірінің ортасы 60-70-тің ортасында болады. Эми 80-90-100-ге шыққан азырақ болады екен. 50-40-30-да өліп қалғандар да азырақ болады екен. Ортасы айтқанда, ушу 60-70-тің тегерегінде. 60-70-тің тегерегінде. Ушул өмір берилип атат сиздерге, биздерге. Ушул өмүрдө Алла Таалам жан берди, мал мүлк берди. Кыямат күнү буга сурайт. Биринчи суроо Алла Тааладан котормочусуз кыргызга кыргызча, өзбекке өзбекче, оруска орусча, макул Корея, Япония, ким кандай улутта ким тили кайсы болсо, ошол тилде Алла субханаху ва таала сурайт. Ар бир адам өзүнүн тилинде жооп берет ага. Не деп жооп берет? Биринчи, мен сага өмүр бердим, өмүр. Канча жыл берсе бул Алла берет. İnsandın әрекеті менен өмүргө берекет эле келет, өмүр узарбайт турганда. Береке болот ага. Кыскасы Алланын тарабынан адам баласы эненин ичинде турганда 4 айлыгында 4 нерсе жазылат. 4 айлыгында 121-күнү жан салынганда 4 нерсесин жазып кой дейт. Ажалу. Ажалын качан өлөт жазып кой. Ырыскысын жазып кой. Амалын жазып кой. Саидун ау шакийун, бактылуу, бактысыздыгын жазып кой. Мына 4-тө. Эненин ичинен бу дүйнөгө жарыкка чыга эле келе жазылган. Сиздин биздин канча ажалыбыз, качан өлүмүбүз ал бар. Эч ким билбейт качан кайерден өлөрүн. Алла гана билет, бизге караңгы. Алла Таала тизгинди качан тартат, биз билбейбиз туган. Кайерде келип калышы мүмкүн. Сөзсүз ооруп, сөзсүз авария болуп эмес, жакшынакай басып жүрүп эле адам өлүп кала берет. Атасы болуп туруп баласы кете берет, чоң атасы болуп туруп небереси кете берет. Бу дүйнөгө келүүнүн тартиби бар, кетүүнүн тартиби жок. Кетүүнүн тартиби жок. Не деп атат Алла Таала? Өмүр бердим дейт. Мына ушул өмүрдү сен кайда сарптадың деген суроо экен, мынакей. 24 саат Алла Таала бизге берген жашоонун, өмүрдүн сурагы бар экен туугандар, сурагы бар экен. Biz kayda ötkördük degen şu ömürden suragı var eken. 24 saat kayda ötkördün? Жашоодон суралат экенбиz. Bir. Экинчиси, жаштыгыңды кайда өткөрдүң? Жаштык бул деле өмүрдүн bir бөлүгү. Бирок эмне үчүн өзүнчө жаштыкты сурап атат, урматтуу жаштар? Анткени жаштар биздин келечегибиз. Кайсы коомдун жаштары уяттуу болсо, анын келечеги бар. Адептүү, ахлактуу болсо, анын келечеги бар. Bilimdүү, батыр, берешен, ынтымактуу болсо, анын келечеги бар. Кайсы коом элдин жаштары бузулган болсо, зынага, кумарга, арамга, ал коомдун, ал элдин келечеги жок. Талканалышлыгы ал 100% ал. Эмне үчүн жаштар ончо сурап атат? Жаш кезинде каны кызуу, күчтүү, жакшы иштерди да кылса да мыкты кылат, жаман иштерди кылса да Кудай сактасын. Жаштык боюнча өзүнчө суроо экен туугандар. Акыл эс бардыгы толук жетилген мезгилде жакшы иштерди кылганга умтулайлы, аракет кылайлы, урматтуу жаштар. Баш кошсок, ак нике менен баш кошойлу. Эмгектенип тапсак, пешенетер менен табайлы. Бирөөнүкүн тартып албай, уурдап албай, калп айтып албай, чалкаланып үйдө отуруп алып, аялдарды чыгарып, аларды соода кылдыртып үйдө отуруп, курсактай койсо, болбойт туугандар. Арын эркеги деп коет аны. Жок, бизге Алла Таала эркектерге ар-риджал кавамун ала ниса, аялдарга жооптуу эркектерди Алла Таала кылган. Ырыскыны таба турган, мээнет кыла турган. Алла Таала өзгөчө күч берген. Акыл эс берген ошого жараша. Демек экини. Үчүнчүсү кандай? Үчүнчүсү кайдан акча таптың деген суроо экен туугандар. Биз мына жашоодо канча Алла Таала өмүр берсе, ушуга даярданышыбыз керек экен. Сен кайдан акча таптың деген суроо. Барыбызга ушу суроо берилет. Ушу суроого даярданайлы. Күн сайын даярданайлы, апта сайын даярданайлы, ай сайын даярданайлы. Өзүбүздү эсептеп турайлы. Hazret Umar radıyallahu anhu ayткан сөзү бар. Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Өз жаныңарды эсептеп тургула. Эсепке тартылганга чейин Алланын алдында эсепке алынасыңар.
есеп бересіңер. Ошого чейин өзүңөрдү эсептеп тургула, эсебиңер жеңил болсун дейт. Мен ишенимим кандай, ибадаттарым кандай, ордундабы же жокпу, мамилем кандай? Bir günde kança jolu жалган айттым, bir günde kança jolu aldadım, kança jolu çın süйлөдүм, kança пайдалуу ишти кылдым бүгүн. İmam Şafii rahimahullah айтат, кимдин 2 күнү окшош болуп калса, ал зыян тартууда дейт. Кечеги күнгө караганда бүгүнкү күнү биз жакшы иштерди көбүрөөк кылып, жаман иштерди көбүрөөк ташташыбыз керек экен. Эртең болсо, андан да жакшы иштерди көбүрөөк кылганга, жаман иштерди көбүрөөк таштаганга аракет кылышыбыз керек экен. Пайгамбарыбыздын берекелүү дуалары бар. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфирали ва тархамани фа иза арадта би ибадика фитнатан фaqbidni ilayka gayra maftunin. Ya Allah, men senen жакшы иштерди кылганды сураймын. Biz suraylı Allah Taala'dan. Ya Allah, жакшы иштерди кылганга мүмкүнчүлүк бер, тофик бер, жардам бер. Жакшы иштерди кылганга мага жолумду ачкын. Мен жакшы иштерди кылайын. Менин колумдан жакшы иштер болсун. Жаман иштерди таштаганды сурайын. Ya Allah, men senen жакшы иштерди кылганды сурайым. Жаман иштерди таштаганды сурайым. Бечараларды жакшы көргөндү, сүйгөндү сураймын дейт мынакей. Жана мени кечиргениңди сураймын, мага райым кылганыңды сурайым. Ya Allah, эгерде кайсы бир коомго сен фитнаны кааласаң, анда мени фитнага аралаштырбай өзүң алып кет дейт мынакей. Мынакей пайгамбарыбыз сизге бизге берген дуалардын бири мына. Демек туугандар, жакшы иштерди көбүрөөк кылганга аракет кылып, жаман иштерди таштаганга аракет кылайлы. Жакшы, мындайча айтканда, баалуулуктарга бизде болсун, каниет деген болсун, сабыр деген болсун, шүгүр деген болсун, жөнөкөйлүк болсун, берешендүүлүк болсун, кечиримдүүлүк болсун, достугубуз болсун, жүрөгүбүз бирибизге таза болсун, кара ниет болбойлу, текебери болбойлу, көрө албастык болбосун. Ана жаман күмөндө болбойлу, жаман сыпаттарды кетирейли жашообуздан, жакшы сыпаттар менен өзүбүз сыпатталайлы. Бейишке кире турган адамдардын сыпаттарын Куранда баян кылып койгон. Алар кимдер эле мынакей? Имандуулар, орозо тутуучулар, каниет, Allah'dan korkondor, sadaka bergender, Allah'ını көп эстегендер, уяттуу жерин сактагандар. Allah subhanahu wa ta'ala bunu bayandап койгон туугандар. Демек агайын мусулман бир туугандар, келиңиздер. Мынакей Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисин бүтүрүп коелу. 5 нерсе сурайт экен кыямат күнү. Ар бирибизден котормочусуз 5 суроого жооп бермейинче бир кадам таштай албайт экенбиз. Ал биринчиси жашоодон сурайт экен, экинчиси жаштыктан сурайт экен, үчүнчүсү кайдан акча таптың? Мейли сен электриксиңби? Мейли сен кароолчусуңбу? Мейли сен өкмөттөсүңбү? Мейли сен соттосуңбу? Мейли сен прокурорсуңбу? Соодагерсиңби? Дыйканчысыңбы? Таксистсиңби? Чаштарашта парикмахерсиңби? Кандай гана кесипте болбо? Ушуну адал жол менен таап атасыңбы? Же алдап арам жол менен таап атасыңбы? Пешине термен таап атасыңбы? Же бирөөнүн тапканын уурдап сыздатып атасыңбы? Кандай менен таап туруп бирөөгө берип атасыңбы? Же бирөөнүкү зулумдук менен тартып алып, какшатып, Алланын каарына калып атасыңбы? Каяктан таап атасың мал мүлктү? Каяктан таап үй салып атасың, машина алып атасың, кийим кийгече кийип атасың, бала чакаңды эмне менен багып атасың, аялыңды эмне менен тойгозуп атасың, балдарыңды кандай кийимгече алып берип атасың? Кайдан таптың? Кайдан таптың? Паракорлук мененби? Коррупция мененби? Эмне менен таптың? Суроо, тууган. Бүгүн биз суралбай калышыбыз мүмкүн. Бүгүн бирөө билбей калышы мүмкүн. Алла билбей калбайт. Периштелер бардыгы жазып атат. Жер дагы күбө, жараткан Алла да күбө туугандар. Ошондуктан ислам бай болгондон тыйы салбайт. Бай болуңуз, барыбыз бар болойлу, бай болойлу, миллиардер болойлу. Мындан тыйы салбайт. Бирок кайсы жол менен? Кайсы жол менен? Ошондон алымдар улам будан айтышат, өлүмгө баары бир келет. Качан өлүү жөнүндө суроо жок, кандай өлүү боюнча суроо бар. Качан бул чечилген, кандай сиздин колуңузда. Качан бул Алланын колунда, кандай өлүм сиздин колуңузда. Тооба кылып, бирөөгө зулумдук кылбай, бирөөнү какшатпай тургандар. Алла Тааланы наразы кылбай, бенделерди наразы кылбай. Ошондой абалда Алла өлүм берген болсо бул бактылуу өлүм. Алланы наразы кылып, же намаз окубай, же орозо тутпай, же зекет бербей, же ажылык кылбай, же Кур'ан окубай, же чын сүйлөбөй, адамдарга зулумдук кылып өлө турган болсо, тообасыз өлө турган болсо, бунун акыбети эмне бул? Өкүнүч, бактысыздык. Демек, бул жердеги 4-сүрө кайсы? Кайда, биринчи, 3-сүрө кайда таптың болуп атабы? Кандай таптың?
Төртіншісі дағы бар туғандар. Тапқан еле ошомен жетишті емес екен. Адалдан таптың, пешене термен таптың. Қайда сарптадың деген сұрау бар екен эми. Исрапкершілікке сарптадың бе? Той тамаша деп қойып еле ушундай чачып, Алла Таала берген мал мүлкті текке кетірдің бе? Шайтан сүйіне тұрған жолға сарптадың бе? Сұрау бар екен туғандар. Қайда сарптадың деген? Өзің өле сарттай бердің бе? Же елге да коомчулук туғандарға да сарптадың бе? Сұрау бар екен туғандар. Бешинчisi ең татал, билген билимиңе қанша амал қылдың деген. Урматтуу туғандар, Алла Таалам барыбызга бул суроолорго даярданганга эртеге кыямат күнү оңой жооп берген Аллахым өзү жардам берген болсун. Мал мүлктү Алла Таалам аманат катары бериптир. Буну исрап кылбайлы, текке кетирбейли, туура багытта иштетейли. Элибиз, журтубузга пайдалуу болсун, мамлекетибизге пайдалуу болсун. Ынтымагына өзгөчө элди бөлгөнгө мал мүлк иштейт го. Будан өткөн арам нерсе жок, билип коюңуз. Элдин башын бириктириш үчүн мал мүлк сарпталат го. Bundan ötkön совапты амал жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам буну айтып кеткен. Намаз окугандан да, ораза туткандан да, садака бергенден дагы улуу совапты айтайынбы? Элдин башын бириктириңиз. Эки урушуп кеткендин башын бириктириңиз. Ошого жөндөндөөлүгүңүздү, жаныңызды, малыңызды сарптаңыз. Бу да Алла Тааладан улуу даража аласыз. Алла Таалам баарыбызга жакшы иштерди кылганга товфик берсин.